Америка Кошмо Штаттарындагы төрөтканалардын биринде бир учурда төрөгөн эки аялдын балдары төрөт үйүндө алмашып кетет. Бирөөсү кыз төрөсө, экинчиси уул төрөгөн болот. Бирок мейрибан эжелер экөөнү адаштырып жиберет. Эки аял тең уул баланы мен төрөгөмүн деп чыгат. Ал эми ДНК анализдери анчалык көп күткөндөй жыйынтык бере албайт. Анткени эки бала бири-бирине абдан окшош эле. Мусулман дарыгерлердин бири эмне кылууну билбеген абалда өз өлкөсүндөгү аалым кишиге телефон аркылуу чалып жардам сурайт. Биз тутунган динге ылайык бардык суроолорго жооп бар деп айтпадыңыз беле? Ооба, дал ошондой. Дарыгер кыскача абалды түшүндүрөт. Мындай татаал суроого аалым киши жеңил жана өтө тездик менен жооп берет. Төрөгөн эки эненин сүтүн текшерип, кайсыл эненин сүтүндө пайдалуу заттар көбүрөөк болсо, дал ошол аял уул төрөгөн болоорун айтып берет. Дарыгерлер дароо эле сүткө анализ жүргүзүп, кайсыл аял уул төрөгөнүн аныкташат. Бул ыкмага абдан таң калган дарыгер мындай кереметтүү усулдун булагын сурайт. Ислам аалымы жөн гана ыйык Курандагы Ан-Ниса сүрөсүнүн 11 аяты менен жооп берет. Аллах перзенттериңер жөнүндө эркек бала үчүн эки кыздын үлүшүнчө осуят кылат. Бул деген уул балага кызга караганда эки эсе көбүрөөк пайдалуу азыктар сарпталаарынан кабар берер эле. Тексти жазган Нуриет Абдулазиз, көркөм окуган Акшолтой Аскаралиулу, монтаждаган Бакытбек Мамасыдыков.